Иш-чара акындын эстелигине гүл чамбар коюу менен башталып, ага багышталып Куран окулду. Аянтка 7 боз үй тегилип, колонөрчүлөрдүн көргөзмөсү уюштурулду. Акынды дүйнөгө таанытуу максатында өтүлүп жаткан эл аралык фестивалга Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен өкүлдөр, президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгү да катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Сатыр Нуркожоевдун Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына белгилөө тууралуу указын алкагында бүгүн биздин Пайфилов районунда биздин бабабыз Алыкул Осмоновго арналган эл аралык Алыкул фест арт фестивалы өтүп жатат. Мен ойлойм, бул эмдиги жыл өтө турган 110 жылдыгына карата алгачкы иш кадамдардын бири деп ойлойбуз. Кудай буйрса эмдиги жылы 110 жылдыгыны өтө жогорку деңгээлде өткөзөбүз деген ниеттебиз. Ата журт, жылы кийин жолуң ауыр жолаушым, кыста кыйын, кар үскүрөк, боран, сум, аязыңды өз мойнума алайын, токтата журт, жол карайын саган чын. Фестивалга республиканын бардык аймактарынан акын жазуучулар, сүрөтчүлөр, скульпторлор, обончу аткаруучулар жана колөнөрчүлөр, ошондой эле Түркия, Казакстан, Өзбекстан республикаларынан, Каракалпакстандан жана башка өлкөлөрдөн келген адабият жана искусство адамдары катышты. Алыкул Осмонов Кыргыздын жазба әдебиетін қалыптастырушы үлкен алып. Ол улуу каламгерлердин катарында, оның тағдыры да өте ауыр болған, шығармалары да өте бийик болған. Ол ақын ғана емес, үлкен аудармашы, қотармашы, улуттар арасындағы әдебиетті қалыптастыруға еңбек сіңірген кісі. Біз қазақстандықтар Алыкул Осмоновты жақсы білеміз. Алыкул Осмоновтың шығармаларын аударып жүрдім. Мына өтіп жатқан мереке құтты болсын. Түркі халықтарының ынтымағына, қазақ пен қырғыздың бірлігіне қызмет жасай береміз. Залкар акындын чыгармаларын унутпай эскерүү жана жаңы муундун көркөм эстетикалык табитин тарбиялоо максатында жарыяланган адабий илимий чыгармалардын сүрөт, скульптура, колөнөрчүлүк сынактарынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле жеңүүчү деп табылган авторлордун эмгектери музей фондуна кабыл алынат. Ушул капталары айылына келип, Алыкул Осмоновдун Моңолдор уруусу экен, ошо Моңолдор уруусундагы аттуу баштуу ошо Алыкулдун ата бабасын билген адамдарга келип, ошо көздөшүп, сүйлөшүп, ошолордон өзлөрүнүн эсинде калгандардын бардыгын уккандардын бардыгын тең айтып беришти. Мен ошол боюнча баяндап, анан кийин ошо Алыкул боюнча поэма жараттым да. Анан ошо бүгүнкү фестивалда мен калыстар тобунан каралып, мен ошол поэмам биринчи орунга ээ болгон экен. Мен өзүм да сыймыктанып кубанып отурам, күтпөгөн жерден болду. Фестивалдын жыйынтыгы менен тандалып алынган адабий илимий маалыматтар кеңири топтолуп, 2025-жылы өтө турган Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгын республикалык деңгээлде өткөрүүгө даярдыктар башталмакчы. Бул фестиваль биринчи жолу өтүп аткан жок. 3 жылдан бери салттуу түрдө Алыкулду окуйбуз деген ыр кербенин кароосунан өткөрүп келгенбиз. Анан быйылдан баштап ушул түрк дүйнөсүнө да чыгалы деп конокторду чакырып, кеңири программада өтүүнү пландаганбыз. Анан мында 14 номинация боюнча пландаганбыз. Ошонун ичинен 2 гана өтпөй калды, калгандардын баары тең келди. Алыкул Осмонов тематикасы кыргыз кино искусствосунда деп киночуларды да тарттык да. Анан алар ар бир тармак боюнча, багыт боюнча, номинация боюнча өзүнүн иштерин коюшту. Мисалга алсам, ушу ыр, поэзия, анан эссе, баян түрүндө 197 иш келип түштү. Сүрөтчүлөргө да 50 тегерегинде келди. Скульпторлор өздөрүнүн аракетин көрүштү. Белгилей кетсек, фестиваль быйыл 3 күнгө созулду жана алгачкы ирет эл аралык масштабта өттү. Нурайым Бейшеналиева, Айдана Камалидин кызы, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.